Бүгүнкү болуп аткан иш-чара негизинен ошол Кыргызстандагы 2022 жылы бүтүрүүчүлөр үчүн площадка аянтча даярдалып атат. Бул Вашингтон университетинде өтүп жатат. Биздин бүтүрүүчүлөрдү ушул Россия Федерациясына барып окуп келүү боюнча негизинен бул иш-чаралар буга чейин дагы жүргүзүп жүргөн. Бүгүнкү иш-чаранын мына 8 жылдык практикасы бар. Демилге KG общественный фонд бар. Ушул фонд тарабынан уюштуруп атат. Биз ал фонд менен тыгыз иш алып барабыз. Вашингтон университети менен келишим бар. Негизинен иш-чаралар мындай айтканда гостиницаларда же болбосо бир башка бир площадкаларда болуп жүргөн аянтчада биз ошол аянтчаны жогорку окуу жайына алып келип атабыз. Бир иштен эки иштеп атабыз. Биринчиден ошол жогорку окуу жайга келип биздин бүтүрүүчүлөрүбүз биздин окуу жай менен таанышып кетет. Экинчиден ушу жогорку окуу жайга келген Россиянын жогорку окуу жайларынын кызматкерлери биз менен иш алып барууга, мобилдүүлүк жасоого келишимдер түзүп, мындай айтканда эки окуу жайдын дагы келишим түзүп кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Биз буга чейин биринчи жолу Россия-Кыргыз техникалык окуу жайлардын консорциумун сентябрь айында өткөргөнбүз. Бүгүнкү иш-чарага келип аткан ушул жогорку окуу жайлардан негизинен ушул 50% десек болот, ушул жогорку окуу жайдын кызматкерлери келди. Биз бул аянтчаны түзүп берип атканыбыздын максаты биз эртеңки Кыргызстандын келечегибизди аныктай турган биздин атууларыбызга шарт түзүп берип атабыз деп айтабыз. Андан тышкары биз эми бардык шаардагы мектептер менен, андан тышкары райондун мектептери менен биздин окуу жайлар менен баягы кабыл алуу боюнча үгүт иштери жүрүп жаткан. Ошонун негизинде биз кошумча да бул иш-чара бизге жардам гана тийиши мүмкүн, зыяны жок. Андан негизинен биз бул жерде областтык ушул структуралардан, шаардын структураларынан биздин жетекчилер да келип өздөрүнүн ойлорун айтты. Буюрса бул жыл сайын ушул биздин окуу жайда өткөргөнгө шарт түзүп бергенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Биз аны колдойбуз жетекчилик.